Улуттук кардиология жана орган алмаштыруу институтундагы чыккан өрттүн кесепетинен 200дөн ашык адам эвакуацияланып, тилекке каршы жандандыруу бөлүмүндө жаткан 2 бала каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет. Анын маалыматына ылайык, кайтыш болгон балдардын бири 16 жашта болсо, экинчиси 2 жашка толо элек нарист экен. Кырсык башталганга чейин операция жасалып, алар жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Бул балдар деген өзү оор абалдагы балдар болгон. Себеби дегенде жүрөгүнөн операция болгон балдар, бул реанимацияда жаткан балдар болгон ал жерде, ошол учурда. Ошондуктан булар аппаратта жаткан жана оор абалдагы балдарды которуп алып чыгып, кайрадан реанимация бөлүмүнө жайгаштырышкан. Мындан сырткары учурда дагы жандандыруу бөлүмүндөгү 4 баланын 2 оор абалда экени айтылууда. Министрликтин маалыматына ылайык, өрт имараттын жертөлөсүнөн чыгып, жогорку кабаттагы бөлмөлөргө жайылып, түтүнү каптаган. Иске уулангандардын катарында медициналык кызматкерлер дагы болгон. Ошо учурда имаратта 50 пациент жаткан. 50 пациенттин баары алып чыгарылып, жанындагы кардиология и терапия имаратына жайгаштырылды. Ошол эле учурда биздин улуттук госпитальга жана токсикология отделенияларыбызга бейтаптардын баары которулуп, жайгаштырылып, бүгүнкү учурда баары толук кандуу жардам көрсөтүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине кырсык боюнча кабар телефон аркылуу кечки саат 9-дан өткөндө түшкөн. Тилсиз жоо менен күрөшүүгө 6 күжүрмөн топ 2 автошаты менен келип, кечки саат 10-до өрт чектөөгө алынып, саат 11-де ал толугу менен өчүрүлгөн. Өрт негизинде подвалдан чыккан. Эми азыркы өрттөрдүн айырмаласы бул илгеркидей мындай жалындуу өрт эмес. Азыркы өрттөр көбүнчө түтүндүү өрт болот да. Бул себеби дегенде синтетик материалдар аябай көп колдонулат. Курулуштарда жана үйлөрдө алар күйбөй, түтүн басып, адамдын жабыркагандагы жана өлүмүнүн да себептери именно түтүндөн думуккандан болот да. Эгерде скорее всего мына жаңы аппараттарды алып улап атканда кыскача мындай короткий замыкание деп коет, ошодон болушу мүмкүн деген азырынча пока божомол болуп атат. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин дал ушул ооруканада текшерүү жүргүзүп, анда өрткө каршы каражаттардын жоктугунан жана башка коопсуздук эрежелерди сактабаганы үчүн 23 000 сом өлчөмүндөгү айып пул салган. Кечээки өрттүн себеби бул негизинде баягы первичный деп коебуз да, эң биринчи өрттү өчүрүүчү материалдардын жоктугу. Туура эмес буюмдарды колдонуу жана электропроводкалардын коопсуздук жагынан сактабаган эрежелери менен улануусу да. Анан ошол жагынан болгон себептеринен бири болуп атат. Учурда өрттүн келип чыгуу себептерин аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлүп, ал иш алып барууда. Жакын арада жооптуу тараптар аныкталып, кырсыктан жабыркаган имаратты оңдоп түзөө иштери башталат. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.